кант оорусун алдын ала алсак болот. Муну биринчиден туура тамактануу, жанакындай простой углеводдорду колдонбой, овощ, фруктлерди көбүрөөк колдонуп, экинчиден ошо кыймыл, жанакындай физическая активность обязательно керек. Бир күндө хотя бир 30-40 мүнөттөн адам заниматься этип, басып, жанакындай алкоголду ичпегенге, тамеки тартпоого чакырып кетилет. Эгерде ушулардын баарын аткарсак, бизде Кыргызстанда сахар менен оорусу, ошол эле гипертония, ошондой эле инсульт, инфаркттардын булардын баары алдын ала турган оорулар, ушулар мындай көп болбойт эле да. Диабетти ар бир адам контролдоо деген темада семинар болуп атат. Бул семинардын мааниси ушул адамдардан сахарный диабет оорусун алдын ала таап чыгуу, убагында контролдоо, убагында дарылоо жана осложнение алып келбеш үчүн ушундай жакшы семинар болуп атат. Биз как семейный врач болуп иштегенден сахарный диабет менен ооруган адамдарды учетко алып карачыбыз, бирок общий инсулинге келген убакта эле биз көрүп контролдоп койчубуз. Анан көбүнчөсүн эндокринологдор өздөрү көрчү. Азыр болсо биз семейный врачтар жана семейный медсестралар ошол оорулардын алдын алып, инсулинди кайсы учурда беришибиз керек, кайсы учурда таблетка, кайсы учурда туура тамактануу керек, кайсы учурда жанакындай физический активность кылыш керек, контролдоо, саман контролдорду кантип ванилер менен үйрөтүү, өзүн өзү контролдоо, ошол жөнүндө кененирээк айтылып, мындай кененирээк жакшы тематикада азыр жакшы семинар болуп атат. Ничего не помогает, совсем ничего не помогает. Постоянно высокие сахара, не сбивается гликемный гемоглобин, либо у нас нужно на самом деле перевести, потому что есть противопоказания к приему таблеток. Да? Тогда мы начинаем при втором типе диабета с продленного инсулина. Адамдарды бир жылда бир ушундай чакырып, азыр бизде уже поликлиникаларда гликометрлерди берип атат врачтарга, медсестраларды азыр окутуп, обучать этип атабыз алганга, анализдерге. Основном ушу алдын ала кант оорусун алдын ала боюнча ушундай иш-чараларды колдонуп атабыз.